Кыргыз илими Орду толгус оор жоготууга учурады. 2002 жылдын 19 майында көрүнүктүү окумуштуу Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, илим жана техника боюнча мамлекеттик сыйлыктын ээси, Улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү, философия илимдеринин доктору, ошондой эле саясат таануу илимдеринин доктору, профессор Артыкбаев Мелис Табалдиевич узакка созулган оорудан кийин 82 жашында дүйнө салды. Артыкбаев Мелис Табалдиевич 1939 жылы 20 декабрда Ысык Көл облусунун Ысык Көл районундагы Корумда айылында туулган. 1958 жылы орто мектепти аяктап, 1967 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетинде окуган. Ал эми 1967-1971 жылдары Фрунзедеги политехникалык институттун философия кафедрасында окутуучу жана бир эле учурда Фрунзедеги политехникалык институттун комсомол комитетинде бошотулган катчысы болгон. 1971 жылдан өмүрүнүн акыркы күнүнө чейин Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз улуттук университетинде эмгектенип келди. Адегенде аспирант. Андан кийин диалектикалык материализм кафедрасында окутуучу, тарыхый материализм кафедрасында окутуучу, илимий коммунизм кафедрасында улук окутуучу болгон, доцент. 1986 жылы философия илимдеринин доктору, 1991 жылы профессор илимий даражасын алган. 1992-1996 жылдары философия факультетинин деканы, 1980-1991 жылдары илимий коммунизм кафедрасынын башчысы, 1991-2017 жылдын июнь айынын аягына чейин саясат таануу кафедрасынын башчысы болуп иштеген. 1986 жылы социологиялык жашоо образын жакшыртуунун социологиялык проблемалары деген темада философия боюнча докторлук диссертацияны ийгиликтүү коргогон. 1977-1991 жылдары Москвадагы квалификацияны жогорулатуу боюнча Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинде лекцияларды жана семинарларды өткөргөн. 2006 жылы Борбордук Азиянын суверендүү мамлекеттеринин саясий системаларынын институтташтырылышы деген темада саясат таануу багыты боюнча экинчи докторлук диссертацияны коргогон. Бул мезгил ичинде философия боюнча көптөгөн монографиялары жана макалалары Кыргызстандан, АКШнын, Россия, Германия, Түркия, Иран, Казакстан, Польша, Өзбекстандын илимий басылмаларында жарык көргөн. 60 илимдин кандидатын, 8 илимдин докторун чыгарган. 200дөн ашык илимий эмгектин, анын ичинде 16 монографиянын автору. Анын эмгектери саясат теориясына, проблемаларына, улут арасындагы мамилелерди изилдөөгө багытталган. 2010 жылы конкурстук негизде Кыргыз Республикасынын академиясынын мүчө корреспонденти болуп шайланган. 2011 жылы өкмөттүн токтому менен КР илимине эмгек сиңирген ишмер наамы ыйгарылган. Социалдык философия жана саясат таануу боюнча ири адис катары Артыкбаев Мелис Табалдиевич философиялык маселелерге, саясат таанууда илимий процесстин көрүнүштөрүнө терең анализ жүргүзүү менен бирге илимий эмгектеринде ар дайым өзүнүн бийик эрудициясы, терең теоретикалык илимий дарамети менен айырмаланып келген. Мелис Артыкбаев илимдин өнүгүүсүнө кошкон салымы мамлекет тарабынан жогору бааланып, көптөгөн орден, медальдар менен сыйланган. Натыйжалуу иштери менен эл урматына ээ болуп, өзүнүн жөнөкөйлүгү, адамгерчилиги, мамилеге бекемдиги, мыкты педагог, чыгаан илимпоз, чыныгы таасын устат катары эл журттун, илимий коомчулуктун эсинде сактала берет. Маркумдун үй бүлөсүнө, бала чакасына жана жакындарына кайрат айтып, кайгысын тең бөлүшөбүз. Жуматаев, Тоуссаков, Мамакеев, Мамытов, Садыков, Мусаев, Кидибаев, Женбаев, Акматалиев, Кутанов, Койчуев, Эркебаев, Жумалиев, Жоробекова, Бурубаев, Бакашева, Сарыбаев.